Жагымдуу маанай менен бүгүнкү таңкы тамаша программасын улантабыздагы албетте бүгүнкү куту студиябыздын коноктору дагы өзгөчө таланттуу, өзгөчө көп кырдуу, өзгөчө бүгүнкү маанайды көтөрөбүз деп турган меймандарыбыз келип калган экен. Андыктан кыздын 40 жашы улуу дейт, урматтуу, сымбаттуу, үч кылдуу комузу менен жагымдуу маанай тартуулап сиздерге жандуу үн менен ырдайм деп келип калган урматтуу Мээргүл Каримова жекебиз жана ошондой эле үч кылдуу комузун черткен жагымдуу ырлардын ырдап сиздерге жагымдуу маанай тартуулайм деген урматтуу Айнура Кабатаева жекебиз жана ошондой эле биздин ар дайым биздин куту студиябыздын коногу биздин маэстро Кубанычбек Эсаналиев агабыз келип калган экен. Артисттер келгенде биз кол чаап коюшубуз керек. Аман эсен сиздерби, жакшысыздарбы? Аман эсен келип алдыңыздарбы? Жакшы. Эми келиңиздер, жалпы элибиз менен саламдашалык дагы, андан соң маегибизди баштайлык. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен. Биз бүгүн ушу эки карындашымды алып, куттуу кыргыз элине жакшынакай маанай тартуулайм деп таңкы маанайды баштап берели деп келдик. Ай баракелде. Сиздердин эфирге да тунук эфир каалайбыз. Бизди ушинтип көпөрө болуп, монда ачык атасыздар. Жакшы. Бүгүнкү жакшы маанайды эми биздин телекөрүүчүлөргө дагы арнайлык, мына байкап турсам, сиздердин дагы маанайыңыздар жакшы. Эми ушул маанайды телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы узаталык. Ыр менен, күлкү менен, тамаша менен дейлиге. Келиңиз, Мээргүл эже, аман эсен келип алдыңызбы? Чыгармачылык жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Элибиз аман болсун, жерибиз аман болсун, кыргыздарда ынтымак болсун, бийликте ыйман болсун, өлкөбүз өнүксүн, өссүн деп таңкы маанайда элдердин көңүлүн ачайлы деп келип калдык. Ай баракелди. Айнур эже, келиңиз, сизге дагы сөз берелик, учурашып бүгүнкү кечебизди баштайлык. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу телевизор көрүүчүлөр. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Маанай жакшы. Маанайыңыз 5. Маанайым 5. Жакшы маанай тартуулайын деп дап даярсызбы? Даярбыз. Баракелди. Жакшы маанай. Эми эң биринчи А дегенде эле бир жакшы ырлардан аткарып берсеңиздер, бүгүнкү кечебизди, бүгүнкү таңыбызды жакшы ыр менен баштасак, сонун болгон турат. Эмесе Мээргүлдөн баштайлык. Мээргүл кылдап бер. Жакшы. Таңкы тамашалуу биздин агай менен элдин көңүлүн ачып коелу. Баракелде. Мээргүл Каримова эжебиз менен Кубанычбек Эсаналиев агабыздан жагымдуу чыгарма болсун. Thank you.
караулар болсун, сонун шаңдуу ыр болдуго деп эсептейм. Андыктан биздин дагы урматтуу теле көрүүчүлөрүбүз дагы таң атпай туруп, жаңы эле дасторкондун ордуна олтуруп, ысык чайдан ичип, жакшы маанайда турганда биз дагы жакшы чыгармалардан аткарып берип турууга ар дайым даярбыз. Жана ошондой эле албетте бүгүнкү келген меймандарыбызга каалоо тилектериңиздер болсо, же болбосо өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, албетте СМС жазыңыздар, биздин экрандын алдына чыгат ушул жерге. Андыктан ошол номерлерди терип, СМС жазып, бизге жакшылыгыбызга тең ортоктош болуп, жагымдуу чыгармаларга биргеликте СМС билдирүүлөр болсун, жана ошондой эле биздин меймандарга жакшы суроолор жана каалоо тилектер болсун деп тилектешип бололу. Эми Мергүл эже, чыгармачылык кандай жүрүп атат? Азыркы апат элибиздин башына түшкөн бир аз маселелер болуп атат. Андыктан ошол нерселер чыгармачылыкка жолтоо болгон жокпу? Чыгармачылык ошондой эле уланып атабы, ырлар жаралып атабы? Эми албетте жолтоо болот экен. Ырдан келип турса, ырдайын десең, айлана чөйрөңдө ушундай кырдаал болуп атса, бекер сөз чыккан жок, аалам тынч, жаның тынч деп. Аалам тынч болсо, анан биз ырдайт экенбиз. Анан элдерде ызылдап атса, уруш болуп атса, анан биз кантип ырдап турабыз. Ошого жараша патриоттук ырлар дагы болот, бирок ал ыр азыр даяр эмес. Баракелди. Андыктан эми Айнур эже, сиздин чыгармачылыгыңыз кандай өрчүп атат, кандай багытта баратат? Мынакей азыркы дүйнө жүзүн каптап турган бир аз оорчулукта чыгармачылык токтопкон жокпу? Ошондой эле ырдап атасызбы? Же бир аз акырындап калдыбы? Негизи мен өзүмдүн кесибим тигүүчүмүн. Биз ошол өзүм азыр ушул тигүүчүлүк кесип менен эле иштеп келе жатам. Анан чыгармачылыкка дагы чакыруулар болсо барып ырдап коюп атам. Буюрса. Эми чыгармачылык демекчи, ушул жагымдуу чыгармаларыңыздан бир ырлардан ырдап берсеңиз жакшы болот эле. Биз дагы кол чаап, маанайыбыз жакшы, үч колду комуз черткен дейт. Атагы дүйнөгө кеткен, кадырлап сүйө билсин, комузум ааламга тең дейт. Андыктан комуз менен жакшы чыгармалардан аткарып бериңиздер суранабыз. Албетте, ырдап берейин. Анда эмесе сөзү Эсенгул Ибраевдики, обону Самат Аскаров агайдын Кош бол жаштыгым деген Баракелди. аткарып берейин. Ай сенин аздыгың, арман ай сенин аздыгың, колумдан учкан куш болдуң, кош эми кош бол, кош эми кош бол, кош эми кош бол жаштыгың. Жылажың болып көріндің, жылдыздай болып төгілдің, жытыңа қана електей. 20 жас сенден, 20 жас сенден, 20 жас сенден бөліндің. Ойлосоң ойым түтпөгөн, оозуңдан ырым түшпөгөн, билинбей кеттиң 30 жаш. Бир көргөн кызга, бир көргөн кызык, бир көргөн кызга түшпөйүн.
жаштык кездейт эми кичинекей чагыңыздан баштап чыгармачылыкка кызык башташыңыз керек. Анан тигүүчүгө кантип келип калдыңыз? Тигүүчүлүк кесипке мен шаарга келип, анан кийин ушул тигүүчүлүк кесипти үйрөнүп, анан ошол бойдон иштеп калдым. 97-жылдан бери. Баракелди. Ушул кесипти аркалап келе жатам. Баракелди. Эмне тигесиз? Үстүңүздөгү кийимдерди өзүңүз тиктиңизби же өзүңүз кийген кийимди бирөө тигип бериш керекпи? Ооба, бул костюмду өзүм тиктим. Бул оюларын кыялга барып жасатып, анан кийин үстүн өзүм тиктим албетте. Баракелди. Эми буюрса эркектерге дагы, Кубанычбек байкебизге дагы ушундай сонун кийимдерден тигип бериңиз эми. Буюрса. Алдыда жакшылыктар көп, Мен тиктирейин десем, тиги аккордеонуңуздан көрүнбөй калат. Тамаша. Баракелди. Эми ар дайым эле жакшылыктын үстүндө жүргөн соң ушундай сонун кийимдерден кийип турсак кандай жарашат, Эми негизи бизде урматтуу телекөрүүчүлөр ар дайым СМС жазып беришет. Ырчылар келгенде ырдатыш керек го. Анан кечке эле сүйлөй бересиңер дейт. Андыктан кийинки чыгармаларга дагы башпагалы, кийинки чыгармадагы жагымдуу чыгармалардан болсун. Кана Кубанычбек байке өзүңүз ырдап бересизби же коштоп бересизби айымдарга? Кийинки Айымдарды алып келгенден кийин адатта мен сиздерге дайыма көп айымдар менен кетилем. Анан мага ырдаганга тиги убакыт жетпей калчу эле. Ооба. Анан телекөрүүчүлөр дагы көпчүлүк учурда суранып калышчу эле. Көп суранат. Өзү ырдап кайбы. Анан көпчүлүк учурда ошо телекөрүүчүлөрдүн өтүнүчтөрүн орундата албай эле Баракелди. ыңгайсыз абалда кетчү эле. Мына бүгүн ушу бир учур келип турганда бир ырдап берейин. Албетте биз суранабыз. Сиздин ырдаганыңызды анда-санда эле угабыз, көп көрөбүз, бирок анда-санда угабыз. Ошо мен баягы элди алып чыгайын, элди таанытайын, ушулар бир көрүнүп калса экен, таанылып калса экен деп жүргөндөн кийин ошо элдерди ырдатып ошолорго басым жасайм да өзүмө келе аябай атыккан жакшы ырчы болсом, өзүм жөнүндө күрөшүп, анан нече эле жылдыз болуп кетпейт белем кыздар, туурабы? Анан ошо элдер чыгып өзүмдүн деңгээлимди билем да, баягы анча эле бир ырдап берип коеюн, анча ырдала жүргөн ырдап. Келиңиз. Камчыбек Турсункулов агабыздын ушу эле унута албайм деген ырдын ошону мен жакшы көрүп көп жерде ырдап калам, анан ошону ырдап берейин. Баракелди, жакшы болот. Келиңиз. Махаббаттан таптык деп бактырымды
Кол чабуулар болсун, кол чабуулар болсун. Мынакей бул жакка дагы СМС билдирүүлөр келип калган өчөрү. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат ишиңиздерге ийгилик. Мен Айнура Кабатаева, ден соолук иштериңиздерге ийгилик, өнөрү өрчүндөй берсин. Кудайым тилегиңди кабыл кылсын деп жазган экен сизге. Андыктан салам пирамида телеканалы ишиңиздерге ийгилик. Келиним кымбаттын туулган күнү менен куттуктап койгулачы. Сураныч Кочкордон кайнатасы Медет, кайненеси Салыйка дейт. Урматтуу кымбатты туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Пирамида телеканалы ишиңиздерге ийгилик. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Балыкчы шаарында жашаган атам Абдиев Туратбекке, апам Токтобаева Жаңылга ден соолуктар болсун, иштериңиздерге ийгилик. Биздин төрүбүздө сый урматка болсун. Бардык бир туугандарыма ден соолуктары бар, болуп аманчылыкта жүз көрүшүп бирге жүрө берели. Үйдүн кичүүсү, баарынын алтындай көргөн уулуңар Азатбек Туратбеков сиздерден суранып ушундай жакшы көңүлдүү көтөргөн жакшы ырлардан ыр арнап коюшуңуздарды суранам деп жазган экен. Албетте сиздерге жакшы маанайды тартуулайт буюрса. Эми кийинки чыгармаларга кадам таштап жагымдуу ырлардан уксак, меймандарыбыз дагы суранып жаткан учуру ушундай жагымдуу сонун ырлардан бизге ырдап бериңиздерчи деп. Эми ырчы үчүн эң эле ушунтап эл суранып атса кандай сон, мындан өткөн бакыт жок деп. Андыктан сиздерден суранабыз дагы жакшы ырлардан аткарып бериңиздер кана. Анда эмесе кымбат деген мырзанын туулган күнү болуп калыптыр беле? Жок, келин. Айымдын. Кымбат, урматтуу айым, туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын кызматын, урматын көрүп, эл алдында жүзүңүздү жаркыратып, каарылыктын доорун сүрүп, бактылуу өмүр сүрүңүз. Туулган күнүңүз кут болсун. Баракелде. Анда эмесе Калыбек Тагаевдин Таалайым сенде деген ырын аткарып. Баракелде, жакшы болот. Кандай сонун
маанайды көтөрүүчүлөр. Эми Мергүл эже, сиз чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Кичинекей чагыңызда сизде ата-энеңиз ушул чыгармачылыкка багыштады беле же өзүңүз келип калдыңызбы? Ырды сүйүп, музыканы сүйүп? Мен бала кезде эле ырдап жүрчүмүн. Анан окууга тапшырып өтпөй жүрүп, анан 2 жыл өзүмдөн кичүү курдаштарым менен окуп калгам. Окууга тапшырып, Оштогу музыкалык окуу жайды бүткөнмүн. Андан кийин турмушка чыгып, белгилүү себептерге ылайык ырдабай жүрүп, 15 жылдан кийин кайра чыгармачылыкта баштадым. Ал баштаганым 2011-ден баштадым. Андан бери азыр 20 ырга аранжировка жаздырып, 5-6 клип тарттырып, кичине элдин алдында кызмат кылып атабыз. Баракелде. Эми тагыраак айтканда өзүңүздүн музыкалык клибиңиз бар экен. Андыктан ошол уруксат болсо, режиссерубуз даярдап турган учуру андыктан ошол клипке назар салып келелик. 1000 укканча бир көр дейт. Андыктан Мергүл Каримова эжекебизден жагымдуу маанай болсун, жагымдуу клип болсун. Андан соң майыбызды улап, кайрадан жагымдуу Кыргызстандын ушундай кооз сулуу жерлери көп экен. Бул кайсы жерде тартылган, ким тартты эле, абдан сонун жер экен. Биринчи жолу көрүшүм мындай кооз сулуу жерлерде. Бул ыр Алайга барып келсек деген ыр Абдрахман Маматалиевдин сөз обонуна таандык. Бул өзүнүн туулган айылым, туулган жерим Алай районунун тоолуу аймактары, жери ошо. Абдан сонун, абдан кооз жер экен. Андыктан Алайга барып келиш керек экен, негизи. Барсаңыздар болмок. Баргым келип калды. Баргым келип калды. Абдан сонун тоолор, жайлоолор экен, Окумуш жакшы экен, жакшы экен. Эми чыгармалардан уланталык, дагы убакытты карамабызда убакыт бар, буюрса дагы 1-2ден ырдаганга жетишебиз, буюрса. Кийинки чыгарманы канакей Айнура Кабатаеваден. Анда эмесе мен Атай Огунбаевдин жаштарга деген ырын чыгып келди. Булбулдар гана сүйет ай гүлдөрдү. Муңайым гана добуш ай гүлдөрдү. Мурала басып сырдашкан ошол шайырдо жырган. Күндөрдүң ай, күндөрдүң ой, күндөрдүң ай. Ай, ой. Ойногум гана күлгөн ай күнөмүн. Ойнобой гана жаштар ай жүрөмүн. Оюнда сырын айтсам деп, жаштын ошондо болот. Тилегиң ай, тилегиң ой, тилегиң ай. Ай, ой. Айраны гана кенен дакымызмын. Малды бир гана данды ай жерибиз. Жигити шайыр кыз алтын, биздин кымбаттуу Кыргыз. Жерибиз ай, элибиз ай, жерибиз ай. Ай, ой. Ай,
Айнура Капатаева эжекезге кол чабуулар болсун. Рахмат. Кандай сонун жакшы көзүрбемдер, жакшы чыгармалар. Эми СМСтерге дагы назар салалык. Салам Нурлан, ишиңиздерге ийгилик. Менин балам Гүлжигит Москвада эсен аман келип калсын. Келиним Мадинага кош бойлуу уулумду күтүп атат. Көңүлүн көтөрүп жакшы ырлардан ырдап коюңуздарчы. Мезгил кызым Аксыдан кайыненеси Айнура суранып атат дейт. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртабыз. Айнура Кабатаеванын ырларын баалап угабыз. Ден соолук каалап сезим жанарын ырдап койсо көрүп угуп отурабыз күтүп деген экен. Сыран жатышкан очору. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы алып баруучулары жана келген меймандарды ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Кошкор районунун Кум дөбө айылынан Айнура эжекебиз жазып атат сиздерге. Салам Пирамида телеканалы, ишиңиздерге ийгилик, абдан сонун эфир болуп атат. Шаңдуу ырлардан ырдай бериңиздер. Ар дайым эле жакшылыктын үстүндө эфирдин көрк болуп жүрөңүздөр эжекелер деп жазган экен. Рахмат. Буюрса. Эми келиңиздер кайрадан эле жагымдуу чыгармаларга кадам таштайлык дагы. Эми Уақыт Кубанычбек агама келип калды окшойт. Бир жүрөктөн чыккан ырлардан ырдап берсеңиз, биз дагы Жүрөктөн чыккан ырлардан ырдап берейин. Мен мо өзүм деле жана жогоруда айткандай көп ырдашмас элем, анан бүгүн мо кагазды астыма алып келдим. Ушул ырды бир ырдасамбы деген сөзүн жаттай элекмин. Коштук турабыз. Эски болсо дагы сөзүн жаттай элекмин. Телекөрүүчүлөр кечирип койсун, мен кагаздан кичине көз жүгүртүп ырдап берейин. Сабат Алисаковдун жүрөгүмдүн өтүнүчү деген бир жакшы көрөм. Жанагы Рустам Саганалиевдин репертуарында жок ошол. жакшы. Açılgan kızıl Ебали, ол чағылар болсын. Жүректен шыққан ырлар көңілге барып түнөк алат дейт.
Ассаламу алейкум, Нурлан, ишиңиздерге ийгилик, ден соолугуң бек болсун. Сени дем алыш күнү күтөбүз. Жалпы Пирамида телеканалына салам, Кара Балтадан күйөрманыңар Туратбек деп жазган экен. Биз дагы биздин тараптан дагы жалпы жамаатыбыздан Туратбекке салам болсун. Бизден дагы сиздерге ар дайым ушундай эле чыгармалардан болсун. Эми ушундай жагымдуу ырлар жүрөктүн махабат кылдарын четтерет го, негизи ар бир ырдын өзүнүн жагымдуу мелодиясы бар деген сыяктуу. Эми Маек Уланталыктагы эми сизге ушундай жакшы суроо болсун. Чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Негизи мурун айтчу элеңиз, мен өзүм үйрөнгөм аккордеонду, өзүм ырдап деп. Кантип келип калдыңыз? Кайсы убактарда келип калдыңыз? Рахмат, жакшы суроо болду. Мен бул суроону дагы ошо көпчүлүк элге жеткизе албай жүргөм. Учурдан пайдаланып жеткизип алайын. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана калайык калкым. Мен өзү кесипкөй музыкант эмесмин. Баягы кайсы бир досум айткандай күлдүрүп айтты эле. Ансарындай нотанын Ч деген тамгасында тааныбайм мен. Мынсын, Анан нота тааныбайм. Өзүм эле мындай изденип, үйрөнгөн раматылык бейиши болгон атам 6 жашымда мен ушу ырга кичине жакын экенимди байкап, жеке эле мен эмес, менден улуу агам бар, анан кичинекей карындаштарым бар болчу, менден кичүүлөр деген. Ошо баарыбызды байкап, анан ушу менин бала бакырам кыздарым ырга жакын окшойт деп, анан кийин кичинекей аккордеон өзүбүзгө чакан гармошка сатып берген. 6 жашта болчумун мен ошондо. Анан айында эле ойногон киши жок го эсе болчу. Кимден үйрөнөсүң? Анан ошону кармалап атып эле, эми мунун тарыхы көп, кыскача эле айтып коеюн. Ошо өзүмдүн ошол кезиме өзүм ишенбей кетем. Айтып атсам дагы, ката өсү ошол өзүм башымдан өтсө дагы. Күндөрдүн биринде баягы союлуп жүргөн койдун бири үйгө союлуп калды. Тамак аш эл деп балдарым шосурап кетти деп. Анан кой союлуп калды эле, баягы адеп, баягы баш шыйлагын, ичеттерин кичине өзүбүздүн үй бүлөдө жейтмесизби. Ошондо атам раматылык башты бузуп берип отурат. Мынакей моореги көзү болот, мо тили болот, мо таңдайы болот дегендей кылып, биягы мындай эле мына моореги жери мээси болот деп туруп мээсин көргөздү. Анан кичинекей балам 6 жашар. Ата ошол мээден мага бир илип туруп, оозума салып коюңузчу тиги. Мен мээмиш деп кетип эле аккордеонду ойнойюн. Кыякты тартып кетейин деп эле ошентип калдым да. Анан бейиш болгон атам балекетиң ана мынакей деп туруп эле баягы мээге колун салып туруп эле ачып эле оозума сала берди эле. Ошол жерден мээни жеп алып эле сразу тасторконун четинде эле турат, биякта эле кичике кыягымда тырнакта аккордеон. Азыр мен аккордеон тартам деп туруп, ошол жерден эле колум баягы майланышкан шыйрак-мыйрак жеп аткан, батташкан колум менен эле ойноп кирсем эле жана аралап шаар ичин басып жүргөн деген ыр барбы? Фрунзе. Фрунзенин кештери деген. Ошол Сабира деген эже ырдачы. Ошол Фрунзенин кештерин шар эле эч кандай мурдадан ойноп жүргөн кишилерни ойноп кеттим. Өзүм ишенбейм, мына элдер деле ишенбейт болуш керек, угуп аткан элдер деле. Ошондон баштап кызыгуум артып эле, андан кийин баягы өзүм үйрөнүп кеттим. Менден кийин анан агам инилерим үйрөнүштү. Эч кимден үйрөнгөн жокмун. Ошону менен жүрдүм. Анан 4-класстан баштап мояк жагы баздап калдым, аккордеон мояк жагын. Ушу базды кошуп үйрөндүм. Анан артисттер келет агеште, телевизордон көрөсүң, телевизордо эле ас болчу элде, радиодон угаrsың, анан эс тартым бар эле, аккордеон ойноп аткандын үнүн угуп турчумун да, кандай ойноп атат, могу жери момунча керек экен, могу жакшы ойнойт экен деп, анан аларды туура ойноп эле, ошолордон изденип эле, түгөл Байгазаков, Бабырашан Тургунбаев, шулар жакшы ойнойт го, мындай Күмөндөр Абулов менен менин курдашым ал дагы жакшы ойнойт. Көп эми ойноп айтып отурса. Майрамбек Осмонов жакшы ойнойт деген. Анан могу жаш балдардан Дин Мухаммед деген жакшы ойноп жүрөт ушул, ушул да жагат. Ошолордон изденип эле отуруп эле, анан кийин баягы кесипкөй музыкант болгон жокмун дегеним, артист болбойсуңбу, искусствого тапшыр деп айтып калышты. Анан мен айттым, мен бул өнөрүм менен кошо жүрөт, ар дайым өзүмдө кошо болот. Бул эч убакта өлбөйт. Мен турган жерде өзүм менен такай алып жүрөм. Мен өзүм автомобилге кызыкчумун. Анан врач болууну каалачумун. Врачка тапшырып 4 жыл өтпөй калдым медакадемияга.
Анан политехникке тапшырып, автомобиль жагына бүтүп, ошол автомобиль боюнча адистикти алып чыктым, инженер болуп. Анан ортодо бир 20 жылдай аккордеон кармабай калдым. Анан могу кийинки 14-15 жылдан баштап терең кирише баштадым. Ошондон баштап чыгармачылыкка аралашып кеттим. Ошондон бери такыр токтобойсуз. Баракелде. Жакшы, бизге дагы маалымат болду. Буюрса дагы эч качан таштабаңыз, жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Эми кайрадан эле дагы бир жагымдуу музыкаларга жетишебиз го деген ойдомун. Кийинки чыгарма кимден болот? Мергүл эжекебизден кезеги сизге келди. Келиңиздер. Жакшы чыгармалардан болсо, анда эмесе мен азыркы кырдаалга байланыштуу бир ырдагым келип атат. Анапия Райымбекованын «Сыйлашалы» деген ырын ырдап коеюн. баракелде, сон болгон турат. Сөздөрү жакшы. Эми Айнура эжекебиз бир ырдаганга жетишет окшойт, ошону менен жыйынтыктайбыз. Анда эмесе жана мен суроолор боюнча ырдап берейин. Сезим жанары Майра Керим кызынын. Баракелде. Кандай жүрсүз деп сурап
дарегим кадала түштү оттой кареген бейга бары жүрсөм берип кеттиңби багып алгын деп сүйүдан эгин сезим жанарым селдей агарым сезим көлүнө чөгүп барамын сагынган кезде санап кадамым санага түшсөм кайдан табамын кабарың мага айтчы карагым кусалык кылса кайдан табамын кучагын жазып тосуп аларым өзүңдү кээде көрүп түшүмдөн тунук сырларым тунуу ичимден бүтүсүз жерден көрүп калсам деп көчө кеземин элдин ичинен сенин көздөрүң жүрөк эзгениң кадыр сүйүмдү кантип сезбедиң сени табам деп дүйнө кезгенин аппак таңдардан калбай изменен сагынчымды кел таркат тез менин кажети да жок сенден өзгөнүн өзүңдү күтүп жүргөн кездемин оюмдан чыкпайт ошол саламың озун тырмадың бүткөн жарандын жар кеткен нурдан жалтана түштү жалынга толуп сезим жанарым сенин жанарың селдей агарым сезим көлүнө чөгүп барамын сагынган кезде санап кадамым санага түшсөм кайдан табамын кабарың мага айтчы карагым кусалык кылса кайдан табамын кучагын жазып тосуп аларым кучагын жазып тосуп аларым Эбали, сонун аткар болду окшойт, сонун жүрөктөн чыккан ырлар. Эми СМС билдирүүбүз дагы келип калган учуру, андыктан сиздердин урматыңыздарга салам Нурлан Айнур 3 теректен болот. Бекен чоң салам, өнөрүң өркүндөй берсин. Рахмат. Эжең деп жазган экен. 3 теректен болосузбу деп сурап атат. теректен болом. Андыктан эжеңизден салам жолдоп, анан сизге өнөрүңүз өркүндөй берсин деп жазган экен. Рахмат. Салам Пирамида телеканалы, келген меймандар абдан сонун шаңдуу отурушат, жаңы эле кошулганбыз, дагы ырдатсак болобу деп жазган экен. Чоң рахмат. Салам Пирамида телеканалы, ишиңиздерге ийгилик. Бүгүн апамдын туулган күнү эле, куттуктап ырлардан ырдап бериңиздерчи деген экен. Апаңыздын атын жазып койсоңуз сон болмок экен, куттуктап коймок экенбиз. Андыктан эми көз ачып жумганча 1 саат убактыбыз соңуна жетти. Эми дагы эле ыр уккубуз келип атат, бирок дагы меймандарыбыз келип калган экен, чакырылган. Андыктан эми сиздерге эркин микрофон болсун дагы, ошону менен жыйынтыктайлык. Мээргүл эже, сиз. Урматтуу кыргыз калкым, кутман таңыңыздар менен Кудайдын берген өмүрдүн, Кудайдын берген мамлекеттүүлүктү, Кудайдын берген өлкөбүздү ыйык сактап, ар бир жараныбыз, ар бир инсандар коомубузга, өлкөбүзгө жакшы салымыбызды кошуп, жакшынын жакшы оюн колдоп, жаманына жаман айтпай, кайш айтпай, элибизди ынтымакка чакырат элем. Өлкөбүз өнүксүн, ынтымакка келип, бийлик жакшы ынтымакка келип өнүксүн демекчимин. Баракелди, чоң рахмат.
Аймыр эже. Албетте мен деле мээримдин сөздөрүнө кошулам. Кыргыз элинде тынччылык орносун, бейкутчулук орносун, оорубайлы, ден соолукта бололу. Анан башыбызга түшкөн апат эртерээк кетсин, дүйнө жүзүнөн дагы, элибизден дагы, анан көбүрөөк той болсун дейлик, Тойлор болуп турсун, жакшылыктар болуп турсун. Кубанычбек байке. Рахмат. Эмесе мен деле ушу жогорудагы карындаштарым сөздөрүнө кошулам. Анан ошондой эле сиз айткандай ошо жана жаман оору келбесин, ошол оорудан алыс бололук. Ал оору мынакей 2020 жылы келип, алчусын алып, койчусун коюп, жасачусын жасады. Мындан биягына тынч бололу, баягы Мирбектин ырындагыдай калган жылыбызды тынч өткөрөлү, анан келеки жылыбыз акчолтой болсун, элибиз менен бүтсүн. Элибизде тынччылык болсун, заманыбыз бейкут болсун, чоңдорубуз жакшынакай ырайымдуу, ыймандуу чоңдордон болсун деп суранып, ошол ден соолук каалайм баарыбызга. Анан дүйнө жүзүнө келген, анан элибизге келген дагы жанагы оору өз сыйы менен эртерээк кетсинчи. Ушундай деп атпайсыз. Көбүрөөк кармалып калды окшойт. Чоң рахмат меймандар, бүгүнкү сыйлуу конокторубуз ушундай жагымдуу маанай тартууладык, ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик, келип туруңуздар. Биз болсо экинчи саатыбызга кадам таштайбыз, жакшы музыкалык чыгарма жана ошондой эле жарнамалык тонуга, андан соң дагы ырлар